Салмас форматтуу биринчи байлык ден соолук каналынын угуучулары, көрүүчүлөрү. Бүгүн адаттагыдай эле эң жакшы тема болот ден соолук жөнүндө. Бул теманын аты бала, мектеп, мугалим жана ден соолук. Демек, кимдин үйүндө кичинекей балдар бар болсо, чоң апа, чоң энелерге бул арналган передача. Баарына маанилүү болот. Айтып көргүлөчү, балдар келгенде, мектептен келгенде дайыма эне сурайт: канча баа алдың, 5 алдыңбы, 4 алдыңбы деп. Ал эми сурайбы, бир жериң оорудубу, же эмне болду деп. Ошо балдарды көптөгөн жылдары, мынакей 38 жыл тажрыйбасы бар адис мугалимди биз студиябызга чакырдык. Бүгүн биздин студиябызда Жүзүмкан айым. Жүзүмкан айым, саламатсызбы? Саламатчылык. Сиздин фамилияңыз Давлетбаева Жүзүмкан. Мен билишимче, мына бүгүн же кече даярданып атканда айттыңыз, стаж, мен билчим көп жыл стажыңыз бар экен, бирок ушунча 38 жыл бар экенин билбептирмин. Өзүңүз жөнүндө кыскача айтып берсеңиз. Биринчиден мен сизге ыраазычылык билдирем. Ушу биздин студияга келип, балдардын ден соолугу жөнүндө айтып берүүгө макулдугуңузду бергениңизге мен ыраазычылык билдирем. Рахмат. Мен дагы ыраазымын сиздердин ушинтип мени студияга чакырып, ушул кичинекей балдардын ден соолугуна кызыгып, ушундай теле берүү чыгарып атканыңыздарга мен өтө чоң кубанычтамын. Мен өзүм башталгыч класстардын мугалими болуп 38 жылдан бери эмгектенип келе жатам. Эң биринчи эмгек жолумду мен Сары Булак айылындагы Турар Кожомбердиев орто мектебинде баштагам. Ошол мектепте үзгүлтүксүз мен 36 жыл эмгектендим. Андан кийин ушу 2 жылдан бери Бишкек шаарындагы Ломоносов мектебинде ушул кичинекей башталгыч класстын окуучуларына талим тарбия берип эмгектенип келе жатам. Деңсонун кут болсун. Мынакей сиз азыр айттыңыз, 36 жыл болду деп. Ошондо сиз баягы биринчи берген балдарыңыз азыр уже балдарлуу болуп, ошол эле балдарына балким сабак бергендей убакыт болуп калыптыр, Ооба, мен Сары Булак орто мектебинде эң биринчи окуткан окуучуларымдын балдарын окутуп, алар азыр уже институтту бүтүп эмгектенип жатышат. Андан кийинки окуткан окуучуларымдын дагы балдарын окутуп, жакшынакай талим тарбия берип. Кандай ардактуу профессия. Ушу балдарды окуткан, биринчи мугалим деп айтылган, анда ошо сиз да. Ошондо 38 жылдын ичинде канча баланы сиздин көз алдыңызда чоңойду, талим тарбия алды ошолор. Анан биздин ушул канал биринчи ден соолук боюнча болгондуктан бүгүнкү маегибизди ушул ден соолук жөнүндө. Анткени дегенде бала ошо мектепте негизги убагын мектепте өткөрөт эмеспи? Бир күндө 6-7 саат, керек болсо азыркы күндө целый день продленка деп коет, Ооба, 8-ден 5ке чейин биз иштейбиз балдар менен ошо. 8-ден 5ке чейин, 8-ден 5ке чейин. Дабыр тактап кеткүчү суроо. Жана начальный же болбосо баштапкы деп кайсыл класска чейин айтылат? Башталгыч класстар деп, 0 класстан биз 4-классты бүтүрөбүз да. 0 класстан алып окутабыз, 4-классты бүтүрүп. Ошого чейин 5-класска. Как раз баланын ден соолугун пайдалуу фундаменти түзүлгөн убакта силер чогуу болот экенсиңер да. Бизге дагы эң чоң жоопкерчилик жүктөлөт, себеби биз как мугалим катары биз ошол класстагы ар бир баланын ден соолугуна чоң көңүл бурушубуз керек. Бала эртең менен кандай маанайда мектепке келди, ал кандай кылып сабакка көңүл буруп жатат деп биз ошонун баардыгына баланын дене түзүлүшүнө да көп көңүл бурушубуз керек. Кичине жөтөлүп калабы же баш ооруйбу, биз ошону сөзсүз түрдө биз өзүбүзгө байкап, анан эгерде катуу кыйналып неметип турса, биз дароо эне атасына чалабыз. Эне атасына чалып, кандай болуп атканын, эмне болуп атканын айтып туруп, анан
дарыгерге алып барууга сунуштайбыз. Жүзүмкан айым ушу азыр ден соолук жөнүндө дайыр жолу кайрылып кетти, айтып кеттиңиз. Болот го ба сезонный оорулар, мына азыр жакында деле грипп болбоду, күн ысыганда, суук болгондо, күздө, айдын арасында грипп, жөтөл болгондо, ошондо кандай чаралар көрүлөт? Мектепте эгерде оору башталса, эгерде көп балдар, бир бала ооруп калса эле, биз жөтөлүп, температура болуп атса, биздин мектепте медсестра бар, дароо медсестрага алып барабыз. Анан эгерде температурасы, дене табы көтөрүлүп атса, биз дароо эн атасына телефон чалабыз да, алар келет дагы, анан дарыгерлерге алып кетишет. Бул эми Бишкек шаарында болсо керек. Ал эми сиз иштеген айыл жеринде кандай? Айыл жеринде болсо, айыл жеринде деле эгерде ошентип бала жөтөлүп, чүчкүрүп, дене табы көтөрүлүп атса, сөзсүз түрдө эн атасын чакырабыз да, үйүнө жиберебиз. Анан алар биздин айыл жериндеги бар да, ар бир медпункт бар, ошол жака барып, анан бала айыкканча үйдө болот. Себеби ал ооруган бала мектепке келсе, калган балдарга жугушу мүмкүн да. Жугат, сөзсүз түрдө жугат. Себеби азыркы ушул мезгилде балдардын иммунитети өтө начар да, дароо эле ооруну кабыл алышат да. Ошондо ооруп калышат. Ошон үчүн биз баланы сөзсүз түрдө коомдук жерге келбесине неме кылабыз да. Ата-энесине барып айтып, анан бала ооруп атса, келбесин дейбиз. Ооба. Ошондой чараларды көрөбүз. Жакшы. Так, сейчас. Анан дагы бизде ар бир класста өзүбүздүн жана аптечкабыз болот. Эгерде бала чуркап барат, жыгылып кетеби, бир жерин кесип алабы, алгачкы жардамды биз өзүбүз көрсөтөбүз. Ошо алгачкы жардамды эң кызыктуу экен. Сиз атайын окутабы мугалимдерди, же ал кандай? Же сиз эле билесизби ошол жөнүндө? Бизде эми кээде медсестра келип, биздин эми айылда иштеп турганда биздин медпункт бар да, ошол жерде медсестра келип, окуу жылынын башталышында ушу бизге айтып үйрөтүп кетет да. Анан ар бир класста сөзсүз түрдө ошол аптечка болуш керек да. Ал жерде эң керектүү зеленка, эң керектүү жана бинт, вата, анан йод болуп туруш керек. А биз балдарга дарыны өз алдыбызча бере албайбыз. Себеби биз врач эмеспиз да, аны балага берип, сөзсүз түрдө врачтан, дарыгерден биз кеңеш алышыбыз керек, же жөнөтүшүбүз керек. Азыр ойлоп атам, сизди бизди көп ата-энелер көрүп атат. Жай мезгили келип калды, ысык. Көпчүлүгү балдардын баары каникулга тарап атышат. Анан кийин жай мезгилинде ушу өзүнчө бир кишечный инфекция деген өзү мезгил, сезонный инфекциялар бар эмеспи? Ошолорду алдын алуу үчүн колун кантип жуу боюнча кандай иш-чараларды өткөрөсүздөр? Кандай кеңеш берет элеңиз? Биз эми бул балдар окууга тараардын алдында ар бир биз деген 4 чейректин аягында каникул болот да. Ошондо биз сөзсүз түрдө балдарга коопсуздук эрежелери жөнүндө, өзүнүн ден соолугуна кандай кам көрүш керек жөнүндө класстык сааттарды өтүп, анан балдар ошо колду кантип жууш керек, канча жолу тишти жууш керек, дааратканага барып келгенден колду сөзсүз түрдө самындап жууш керек экендигин, азыр жай айында жашылча жемиштердин баардыгын таза жууп туруп жеш керек деп биз үйрөтүп, алдын ала кеңеш берип, анан жөнөтөбүз окуучуларды. Бул программага киреби же кандай? Бизге администрация тарабынан атай программага киргизип, анан бизге ошондой тапшырмаларды беришет. Ал жерде жалгыз гана ден соолук эмес, жана үйдө калганда бала жалгыз калганда кантип өзүнүн коопсуздугун, көчөдө жүрүү коопсуздугун, транспортто түшкөндө коопсуздугун баардыгын үйрөтүп, сууга түшкөндө мына азыр көпчүлүгү көлгө барышат, балдар барып, жанагы арык жээктерине барып сууга түшүшөт. Мына ошолордун баардыгын алдын ала биз айтып, үйрөтүп, анан каникулга таратабыз балдарды. Эң жакшы. Мынакей эми сиз ушунча жылда канча балдарды көз алдыңыздан өтүп, анан кийин көзүңүздө опытный, тажрыйбалуу болуп калат да, бул бала оорулуу же оорубайт, ушуну кантип байкайсыз? Мисалы бир кече көз сүйлөшкөндө бир
окуяны айтып бердиңиз эле, ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Ошол андай көп эле окуялар болот. Аны мен абдан эсимде калган, ушу 3-класстын менде бир эң жакшынакай окуучу кызым бар эле. Анан аны көпчүлүгү чоң энеси тарбиялачу да. Анан бирок ошол кызым макал, лакап, табышмактарды ушунчалык жакшы билчү эле. Анан мындай карасам эле бир жагын эле мындай кыйшайып турат да кыз. Анан мен көпкө байкап жүрдүм да, бир айдай карадым. Баягы Бегимайдын түздөлөө десем деле түздөлбөйт. Мындай кыйшайып турат да. Анан өзүнүн апасы менен атасын чакырттым, класска чакырып, анан айттым, караңыздар, что Бегимайдын могу сколиоз болуп атабы, бир жагына кыйшайып турат, карасаңыздар деп акырын кызга билгизбечи. Анан ошондо алар ошондон кийин кызды алып барып, дарыгерлерге алып барып, дарылатып, анан кийин азыр да ушу мени көргөндө рахматын айтышат да. Байыгып кетти. Оңолуп, жакшынакай болуп кыз татынакай келишкен сулуу кыз болду. Анан атасы деле апасы деле көрсө жанабы калбай ушу рахмат Жүзүмкан эже, сиз ушуну убагында айттыңыз эле. Мынакей азыр Бегимайды биз ушунча көп немелерден өткөрүштү да. Эң жакшы, эң сонун. Кандай деп ойлойсуз? Эми мисалы сиздин оюңуз боюнча ошондой акыбалга эмне алып келди деп? Туура эмес отуруу же жана рюкзактар аябай оор, ушуларды айтып бериңизчи. Ооба, ошол эки эле эң биринчиден эми бул жалгыз гана мектептеги партада туура отуруудан баланын сөөгү омурткалары же кыйшайбайт. Ал может үйүндө ошол эки эле эң башында эле ошондой болгонбу. Мен мектепке келгенден кийин биз ар бир баланын ушу партада туура отурганына көз салабыз да. Туура отургула, силер азыр сөөгүңөр ийилчек, эгерде кыйшай отура алсаңар ошол боюнча калыптанып калат деп биз абдан көңүл бурабыз да балдардын партада туура отурганына. Бул биринчиден, экинчиден болсо азыр ушул учурда эми мектепке келатканда күнүнө 5-тен 6-дан сабак болот. Анан алар китептерин салышат, ага окуу куралдарын салат, дептерлерин салат. Анан балдардын көтөрүп жүргөн сумкалары өтө оор да. Өтө оор. Коомдук автобустан мен көп көрүп калам да, ошо балдар автобуска биринчиден кириш да кыйын, отурганда орун алып табыш да кыйын. Анжа оор рюкзактары. Ошону сиз кандайча мындай жеңилдетсе болот деп ойлойм. Мен ойлойм да, эми азыр ушул заманга жараша азыр момундай планшеттер, балдарга өздөрүнө чакан планшеттери болсо да, анан баягы основной сабактарын эми менчик мектептерде болсо балдар көп андай оор көтөрбөйт рюкзак. Себеби биздики класста турат бардыгы, китептеринин бардыгы. Анан биздики жанагы негизги сабактар бүткөндөн кийин биздин көзөмөлүбүздө балдар үй тапшырмаларын аткарышат да. Анан ошондуктан алар үйгө ошончолук оор жүк көтөрүшпөйт. Анан эми мамлекеттик мектептерде болсо аларда андай шарт жок. Алар ошол канча китеп болсо ошонун баарын салып алып мектепке барышат да. Анан мен ошо кеңешим мен аталарга ошондой планшет алып беришсе да, анан баягы бала ошо азыр баары эле компьютердин заманы болуп атпайбы? Ошол жактан баардыгын тапса болот. Анан үйдөн ошол аркылуу даярданса болот да, баягы берилген тапшырмалардычы. Анан кичине жеңилирээк болот эле дейм да балдарга. Сиз ошондо мугалимдер же болбосо өзүңүздүн кесиптештериңизге дагы кайрылат элеңиз, ошо балдарды аяп, бир эле тапшырманы ушу китепке салып, интернетке или кандай WhatsApp же эмне түрлөрү көп го. Ооба, азыр эми компьютердин заманы болгондон кийин теманы берип койсоң, балдар өздөрү эле таап даярдана алышат да азыр. Мүмкүнчүлүк эң чоң мурункуга караганда, мурунку заманга. Ооба. Аны эми баарыбыз билебиз да, биз кандай гана эмелерден өттүк, балдарыбыз оор китептерди азыр бирок тилекке каршы ошол деле азыр деле уланып атканы өтө өкүнүчтүү. Ушул автобустарга түшкөндө өзгөчө жанагы час пик деп коебуз го, ошол элдин баары жумуштан кетип атканда балдар ошондой рюкзактар менен же кире алышпайт. Жакта тыгылыш, ушу кээде ай берчи деп боруп алып алдыма койсом, эми сумкасынын ордун айтпагыла.
ошондо бооруң ооруйт балдарга. Чын ошондон анан сөөк кыйшайуу болот. Бою өспөй калат баланын. Мен кечирим сурайм, ушул жерден аябай чыдабай кеттим да, өзүм дагы бир сунуш жасагым келет. Коомдук автобустарда эми албетте биз кыргызбыз, баарыбыз тең ба, үрп адатты сакташыбыз керек, улууну сыйлап, кичүүнү урматтап дегенде. Бирок ушу автобустарда кичинекей балдарды тургузуп, улуу моундар өзлөрү отурганын мен көп байкайм. Биринчиден мен өзүм ушундай бир акыбалда болдум. Улуумун отуруп, анан кийин тиги эми анча деле улуу эмес, ушу тургузуп атат да, анан ал балдар да аябай чарчайт. Ошону билишибиз керек баарыбыз. Ооба, ушул экени эске алышыбыз керек да, албай эртеден кечке сабак окушса. Андан кийин жанагындай кружокторго жиберип, өтө жүктөм көп да азыркы балдарга. Бул да балдардын ден соолугуна зыян да. Ушул жөнүндө айтып кетиңизчи. Мисалы мен балдарым, неберелерим дагы өтө көп кружокторго барышат. Кандай зыян алып келиши мүмкүн? Эми ошол өтө көп эле бери бергенде балага зыян да, себеби ден соолугуна зыян келип атпайбы. Ал бала ошону өздөштүрүш үчүн аракет кылат. Анан ошо эгерде жетишпей баратса, неметет, нервничтетип, нерви бузулушу мүмкүн да. Анан ошондо баланын өзүнүн жакшы көргөн гана бир эки көп болсо, эң көп болсо 3 эле кружок алып барса деп ойлойм да, баягы башталгыч класстын курагында. 4 класска чейин. Анан 4 класстан ары анан бала дагы баягы өсүп чоңоюп калат, өзү тандайт, өзү барып, өзү келе алат, эне атага көп немеси келбейт да. Сөөк муундары калыптанып, баягы бала жакшынакай болуп өсүп калат да ошол учурда. Анан ошо каалаган кружокторуна ийримдерин алып бара беришти деп ойлойм. Мен да ошо врач катары айткым келет. Биринчи иретте баланы акылдуу кылайын деп эле аракет кылышат. Ошого аракет кылышат. Ден соолук жакшы болсо акылдуу болот да. Ооба, ошо эң биринчи орунга баланын ден соолугун коюш керек да. Ден соолукта болсо, анан алдыда келечекте каалаган максатына жетет го дейм балдар. Эми ушул жана гаджеттер жөнүндө, интернет жөнүндө, компьютер жөнүндө өзүңүз айткандай, алар кандай пайдасы бар, зыяны бар, өзүңүздүн көз карашыңыз? Эми азыркы ушундай заманбап учурда сөзсүз түрдө балдар телефонду да, гаджетти, планшеттерди колдонуш керек. Анын пайдасы да бар, зыяны да бар да. Пайдалуу жагы жанагындай биз айткан тапшырмаларды аткарышса балдар, өздөрүнө керектүү информацияларды ошол жактан алса, булактардан, анан аны убактысы менен пайдаланышса да. Мен айтат элем, 1 класстан 4 класска чейинки балдарга 1-2 сааттан ашпаш керек да. Ошону көрүп аткан учурда дагы, пайдаланып аткан учурда 1,5 сааттан кийин эс алдырып баланы, жана көзүнө ар кандай тиги жарыктарды, гимнастикаларды жасатып туруп, анан 2 сааттан ашпаш керек да. Анан кечинде уктарда бала уктаганга чейин 1 саат вообще колуна карматпаш керек да. Же болбосо төшөгүнө жатып алып, телефон көрбөш керек, ошол. Ошондон балдардын көзү оорулуп атат, азыр бат-бат көздөрүн ирмешет, чарчашат. Көздөрүн, анан ал эми кечке эле көрө берсе мээсине дагы неме болот, оордук келет да. Нагрузка болуп, ошол өзүнүн бардык нерсени өзүнүн ченеминде колдонсо да. Ченеминде колдонсо, керек болсо ошол эле нанды көп жесең, аз жесең эмне болот? Ошон үчүн телефонду таптакыр эле бербей койгон болбойт азыркы балдаргачы. Ошону туура түшүнүш керек, кээ бир ата-эне. Анан бизде көпчүлүгү азыр өздөрүнүн жанына карап эле телефонду берип коюп атышпайбы, кичинекей төрөлгөн бир калемге чейин телефон кармап атышпайбы? Калемге чейин. Ошон үчүн ошону эне аталар аябай эсине алса да. Көп бала менен көп убакыт өткөрсө, ошо телефон бергендин ордуна сүрөт тарттырса, жана толтура леголор аны чогултурса, китеп окуп беришсе, кайра ошол окуган чыгармаларын баланын дагы сүйлөгөйбү, байланыштуу сүйлөөгө баланы үйрөнөт да ошондо. Анан эгерде телефонду алып эле кечке карап отура берсе, баланын сөз байлыгы дагы ушундан аз экени байкалат да азыр. Сөз байлыгы эң биринчи эс тутумду алат да, бул дагы эс тутум. Эске тутуулары өтө, мен байкайм ошону. Себеби биз мурдакы балдар менен азыркы балдарды салыштырабыз да, алардын эс тутумдары ушунчалык жакшы болчу.
мурунку балдардын. Биз себеби мынакей аны эмнеден байкайбыз? Биз башталгыч класстын мугалимдери 1-класска мектеп бособосун аттап кирген кичинекей бала айыл жеринде тамга тааныбай келет да, тамга да тааныбайт, окуганды билбейт. Анан биз аларга жанагындай ырларды жаттатабыз да. Анан ошондо биз озеки жаттатчубуз да балдарга. Балдар отурат, биз ошол ырды мен бир куплет ырды 4 жолу кайталаганда балдарга кайталаттырабыз. Арасынан 5-6 кол көтөрүп бизге кайра айтып берчү. Азыркы балдарды көрүп атам мен. Алар азыр антип айта алышпайт. Класстан бирөө айтса айтар, калганына ушунчалык эс тутумдары неме, анын бардыгына мен ушул телефон, планшет дегендер. Мен ойлоп атпаймынбы, мен тиги бала кезимде, мисалы ошол эле Мцирини же болбосо поэма да ал өзүнчө 1-2 окуганды эле жаттап койчумун. Азыр мен карган үчүн билбей калдым деп көрсө, кички балдарда ушундай турбайбы? Жок, азыр мына мен практикамда көрүп атам го. Бизге ыр жаттатыш өзүнчө бир мындай кыйын да. 1-2 класстын окуучулары азыр такыр эс тутумдары жок. Начар, аябай начар. Себеби ошол эле учурда телефондон көрөт дагы ошону айтып берет сага, а мындай чыкканда аны унутуп калат. Себеби эске тутпай калды да, алчы жөн эле көрдү ошол жерден информацияны алды дагы айтып койду, а мындай чыкканда аны унутуп койду. А биз мурда отуруп алып мурунку окуучулар, мурунку балдар отуруп алып окуп, ошону эстеп калышчу да, аны унутпайт. Эгерде адам өзүн эске тутуп, ошол нерсени окуп, эсинде калса, аны унутпайт. Балким буга дагы көп ушу сиз айтып кеткендей шарттардын бар тең причина, негизи болот. Аябай көп нагрузка. Анан эми тамактанууга өтөлү. Балдар туура тамактанса, туура тамактанбаса, кандайча ден соолугуна таасир берет? Сиздин көз карашыңыз? Менин көз карашым боюнча эми тамактарды алсак, мурунку окуучулар менен азыркы окуучуларды эле кайра салыштыргым келет. Мурунку окуучуларда биз алар жеп жаткан тамактардын бардыгы экологически чистый деп коет экен. Таза болчу да, таза болчу. Көпчүлүгү айыл жеринде өздөрүнүн уйлары бар. Баягы уй салат, аны сап айран кылат, айранды сүзмө кылат, каймак, таза продукцияларды жешчү эле да алар. Анан ден соолугу да жакшы, тың. Анан көпчүлүгү балдар кыймылда болот да, айылдын жери. Айыл жеринде балдар таза абадан көп чутат. Эртеден кечке чейин таза абада сейилдешет, ойношот. Азыркы балдардын тамактануусу жөнүндө айтып бересизби? Эми азыркы балдардын тамактануусунда, мисалы азыркы сиздин мынакей көз карашыңыз, балдар кантип тамактанып атканын көрүп атасыз да? Көрүп атам. Азыр кандайча ошону жакшыртсак болот? Ушул балдарды көндүрүш керек да, таза, витамини көп, мөмө жемиштерди, жашылчаларды жегенге үйрөтүшүбүз керек. Эртең мененкисин сөзсүз түрдө көндүрүш керек. Мынакей мектепке келишет эртең менен. Мындай суроо берейин сизге. Сиздин неберелериңиз барбы? Бар. Канча небереңиз бар? 7 неберем бар. Кудайга шүгүр да, жакшы. Ошол неберелериңизге кандайча тамак жасап бересиз? Мен эми азыр же сунуштайсыз келиниңизге? Сунуштаганым мен эң биринчиден эле балдарга каша жасап бериш керек. Каша, түрдүү каша. Эртең мененкисин. Гречка бир күнү, күрүч каша бир күнү. Балдар эми кашаны жаман көрөт го. Эми көндүрүш керек да балдарды ошого. Көндүрсө жакшы. Жумуртка болуш керек балдарга, белок, сүт. Эгерде неметсе, эртең мененкисине көпчүлүк. Мектепке баргандачы кандай кылса болот? Мектепке барганда мен ойлойм да, ушу жанагы керектүү балдарга витамин жеш үчүн жана алма, алмурут, банан кесип баарын тапташынакай кылып жууп тазалап, кесип анан немелерге салып беришсе да, бокустарга салып береби же өздөрүнө балдарга ылайыктуу. Барбы сиздин эмеде? Бул сиздин оюңуз? Деги ошо айылда мына акыркы жылдар иштегенде
же шаарда ошо ата энелер салып беришеби? Салып беришет. Менин классымдан ошентип жакшынакай кылып. Бар тең ошончо же? Бар эмес, эми ошонун арасынан 5-6 апа салып беришет да, постоянно, дайыма салып беришет. Ушуну сунуштайт белеңиз мына биздин көрүүчүлөргө. Ооба, урматтуу апалар, мен сиздерден көптөн көп өтүнөт элем. Ушу эртең мененкисин бала мектепке кетип атканда жана түрлөп эртең мененкисин эми каша берип, курсагын тойгузуп, анан кошумча дагы контейнерге жакшынакай кылып, жууп тазалап, кесип балага ылайыктуу болуш үчүн. Ошолордон кооз кылып, жакшынакай кылып салып берсеңиздер, бала ушунчалык өзүнүн жана аппетити менен жейт эле да, анан витамин менен организми толукталып турат эле. Мен ушул жерден сизге кошумча кылып айтып кетейин. Ушу өнүккөн өлкөлөрдө ушу эмнегедир жана контейнерлерге сиз айткандай, контейнерлерге салып 100% бар тең ушундай жасап беришет экен. Керек болсо начальник класстарга эле эмес, чоң кишилер жумушуна барат, ушундай салып кетишет экен. Анткени үйдө жасалган тамак баары пайдалуу да, пайдалуу, сапаттуу, өзүлөрү билет кандай экенин. Ошон үчүн бардык ата энелерге ушул бир сөзсүз керек деп ойлойм. Сөзсүз керек, ошону биз дагы айтышыбыз керек экен. Мен ошону мугалимдерге да сунуштагым келип атат. Ооба. Ошол коллегаларыма ар бир класска өзүбүз ошо экини могу жаңы окуу жылынан ушуну киргизсек деп ойлойм. Себеби кээ бир эн аталар таттуу берип коюшат да балдарына. Конфет берет, печенье берет. Анан ал кыз акырын тияка барып жейт да, анан түштө барганда эчтеке жебейт. Себеби ага чейин таттууну жеп тоюп алган, анан каяктан ал обед кылат. Обедте эң сонун жакшы берилет бизде, полноценный тамак берилет. Балдарга керектүү биринчи, экинчиси менен компот сөзсүз түрдө жакшы тамактар берилет бизде. Эми сиз айткан бул жеке мектепте мүмкүнчүлүк жок. Биз эми көбүнчө биздин көрүүчүлөр багы айылда жашагандар көрүшөт. Ошолорго биз негизги кандай десем, өзүбүздүн сунушубузду берип атабыз, Ошо сунушубузду берип атабыз. Бардык эле жерде мектепте жетиштүү эмес да. Ошон үчүн айылда ошо мектептер өкмөттө барган балдарга кеңеш берип атабыз, негизги. Негизги кеңеш. Жанагындай идишке салып, тамагын жакшынакай кылып, эмне үчүн жакшынакай кылып деп айтып аткан себеби мындай. Балдарга канчалык кооз кылып, жыттуу кылып, мындай ошол эмне деп коет, привлекательный кылып бериш керек экен, Биздин ушул жерге бир Япониядан бир конок келди эле. Ал дагы айтып берген да, мектептеги балдардын өзүнүн балдарын кантип тамактандырат деп. Анан ушул жерде ошого шилтеме болот. Мен ойлойм, ошону көрүш керек деп. Ошол айым айтты эле, менин балдарым дейт, таттууну билишпейт алигече дейт. Жанагындай фанты кола сыяктуу бүт эме таттуу-паттуулардын баарын билбейт дейт. Магазинге барса бул эмне деп таң калышат дейт. Анткени мен ага бир жолу, 2-3 жолу үйрөнсө эле болду дейт, ошого зависимый болуп калат дейт. Ооба, азыр ошо экил. Ошон үчүн суусундуктар, ар кандай жана чипсы, кириешки дегендер ошо балдардын ден соолугуна зыян болуп атпайбы? Аны мен ойлойм, бул негизги Жүзүмкан айым, менен да сиз экөөбүз бир куракташпыз да. Эмнеден келип чыгат? Жалкоолуктан келип чыгат. Бала жебейм десе эле макул деп эле кириешкинин баарын бере салат. Жалкоолуктан келип чыгат. Жебейт десе эле анан жана таттууну бере салат. Ушу жалкоолуктан канчалаган ушу оорулар келип чыгып атат, Ооба, ошого апалар, жаш апалар үйрөнсө да ошо балага, эгерде кичинекейинен балага каша жасап берсе, сүт айранга үйрөтсө, ошону менен катар витаминдерди жана жашылчалардан салат жасап берсе, бала жейт да, үйрөнөт да. Анан эгерде аны жасап бербей эле жанагынтип эле кириешки сатып берип, анан суусундук жанагы зыяндуу тамактарды берип коюшат, бала ошого көнүп алат экен да, тиги тамактар аларга тамсыздай сезилет экен да. Ошон үчүн ден соолугун талкалап аткан менен эч кимибиз ойлонбойбуз да.
Авиценна клиникалар тармагы 2000-жылдан бери ден соолугуңуздарга кам көрүп келебиз. Биз бардык медициналык тармактарды алдын алуудан баштап заманбап хирургия чейин бир жерге топтодук. Бишкектин 5 филиалында сизди заманбап жабдыктар күтөт. Компьютердик томография, рентген, гастроскопия, колоноскопия, УЗИ жана ЭКГ. 100дөн ашык жогорку квалификациялуу дарыгерлер сиздин ден соолугуңузга кам көрүүгө даяр. Авиценна клиникалар тармагы ар күнү сиздин жашооңузду жакшыртууга аракет кылабыз. Биринчи байлык – ден соолук. Дагы бир өтө маанилүү суроо. Азыркы балдарды карасак, кээ барын деп айта албайм, эми көйүп баратат да бул көйгөчү. Эле ашыкча салмак. Кички балдар прямо ашыкча салмак. Жоосу кички балдар эмнеге ашыкча салмак болуш керек? Алар чуркап, ойнок кыймылда болуш керек. Ошо эмне үчүн ашыкча салмак? Бул да ошо туура эмес тамактануудан, жанагындай гамбургер, толуп кете турган тамактарды көп жейт, анан жана кола, фанта, спрайт деген жана балдардын суусундуктары ошолорду ичип, анан туура эмес тамактануудан балдарда ашыкча салмак пайда болуп, ал түшүнүктүү. Бирок сиз кандай кеңеш ушу мектепте, мына болуп тур азыр Бишкекте жеке мектепте иштеп атасыз. Ошол жерде кандай кеңештер берилет, кандай ушу туура тамактануу үчүн чаралар көрүлөт? Туура тамактануу үчүн биринчиден дарыгерлерден кеңеш алыш керек. Экинчиден ошолго карата жана зыяндуу, эгерде бул тамакты ичкенде момундай ар кандай ооруларга жолугат деп видеолорду көрсөтүшүбүз керек балдарга. Дарыгерге дегениңиз демек кандайдыр бир оору болушу мүмкүн, э? Ошол эки ашыкча салмагынан туура тамактанууга үйрөтүшүбүз керек биз. Биз дагы эми өтөбүз, дайыма класстык сааттарды өтөбүз да, биз зыяндуу тамак аштар, пайдалуу тамак аштар деп биз дайыма класстык сааттардан өтөбүз, балдарга айтабыз, жеткизебиз. Ошондо иш-чараларды жүргүзүш керек да. Анан апаларга дагы кеңеш бериш керек да, балдарды туура тамактанууга. Сиздер өзүңүздөр тамак жасап бергенде үйрөнүңүздөр. Сиздин жоогуңузга ынана албай атам. Бериш керек деп. А сиз бересизби ошону сурап атам. Беребиз, биз мектепте мен айтып атпаймынбы, эми эн аталарын да бир жолу биз ата-энелер чогулушу кылып, биз ушундай темада сүйлөшкөнбүз. Анан ошондо апаларга сунуштагам да менчи. Ушундай балдарды туура тамактанууга үйрөтүңүздөр, туура тамак жасап бериңиздер, зыяндуу тамак булар. Бардыгын бизде бүт шарттар түзүлгөн. Немебиз бар, электронный доскабыз бар. Мына ошол жактан ар кандай видеолорду көрсөтүп, ошол тамактардын кандай пайдасын көрсөтүп, зыянын көрсөтүп, мына ошол иш-чаралар жүргүзүп турабыз биз. Демек, ошо мектепте мугалим менен ата-эненин байланышы бар бизде. Баланын ден соолугу үчүн байланышы өтө антпесе зор. Бир эле мектептен эле мугалимдер айта берген менен андан натыйжа чыкпайт да. Сөзсүз түрдө ата-эне, мугалим, анан баланы кошо камтыш керек да. Мына ошондо анан жыйынтык болот да. Дагы бир өтө маанилүү суроо бул уйку. Балдардын кандайча барбы ушул боюнча деги эле көйгөй боюнчачы, аз уктады же көп уктады боюнчачы? Бул өтө эле көп көйгөй да. Баягы эле барып биздики немелер телефонго такалат, планшеттерге такалат. Балдар көпчүлүгү эми биздики башталгыч класстын окуучуларына үйрөтүп, телефонду убагында көрсөтүп алып койсо болот. Андан кийинки балдар ошого көз каранды болуп калып атышпайбы? Таң атканча көрүшөт дагы, эртең менен араң көздөрүн ачып мектепке келет, кээде балдар уктап да калган күндөрү болот да. Ошон үчүн бул эң чоң көйгөй да, бул балдардын уйкусун камбаган, ошондон алардын башы ооруйт, ошондон көзү ооруйт, ошондон нервный болот. Сиз ата-энеге кандай кеңеш бересиз ошо өзүңүздүн балдарыңызгачы? Өзүмдүн балдарыма ошо саат 9-да жаткырыш керек да балдарды. Сиз ата-энесине айттылабы ошол мектепте? Бир убакта жаткызып, бир убакта тургузуп, күн тартибине көндүрүш керек да баланы. Что баланын уйкусун
каныш керек да, 9 сааттан 10 саатка чейин укташ керек да кичинекей бала. 9-11 саат нормасы да. Анан биз кээде ушундай болуп балдар уктап калганда чалып айтабыз. Кечээ эмне болду эле? Бул бала ушинтип азыр уктап калды деп кээде сүрөткө тартып жөнөтүп койгон учурларыбыз болот. Ошондо моюндарын алышат, тияка конокко бардык эле. Анан тиги бала тиги телефон көрүп кеч жатып калды эле. Ошондон уйкусу канбай калды деп. Жанан уйкусу канбай келген бала сабакка да көңүл бурбайт. Ошол күнкү сабакта ал бала түшүнбөй эле кетет. Ошон үчүн уйку эң негизги баланын ден соолугу үчүн эң негизги неме да. Негизи уйку, тамактануу, анан кыймыл сөзсүз түрдө таза абада дем алуу, ойноо, кыймылда болуш керек да кичинекей балдарчы. Анан ушу уктап калуу жөнүндө же аз уктоо жөнүндө бир да кошумча айткым келет. Ал жөнүндө кечээ сиз менен да сүйлөшкөнбүз. Көпчүлүк биздин тойлор болот, той боло берсин, той жакшы, бирок ошо тойго кичинекей балдарын ээрчитип барган жөнүндө сиздин көз карашыңыз? Ошол менин көз карашым, мен ошентип балдарды алып барган эң туура эмес да. Ал жерде чоң кишилердин бара турган жери да. Баланы болсо үйгө калтырып, өзүнүн убагында уктатып, бир кишиге дайындаш керек. Анан баланы жалгыз калтырып койгондо да болбойт, ар кандай нерсе болуп кетиши мүмкүн. Анан ошого мен каршымын да, ошо балдарды тойго алып барып, 12-ге чейин, 1-ге чейин алып жүргөн. Ал балага өтө эле зыян да, ден соолугуна зыян. Ошон үчүн баланы үйгө гана калтырып коюш керек. Бул көрүнүштү аябай тез көрүп турабыз го. Көрүп турабыз. Бул өтө эле одоно, баланын не дейт эле жана укугун бузууга келет экен. Германия жана Европа өлкөлөрүндөчү эгерде баланы 9-дан кийин көчөгө алып чыкса, денеси ал укугун бузгандыкка жатат экен. Ушу мен бир көргөн айтып бересизчи? Эгиз балдарын алып тойго барды да. Тойго барды. Канча жашта экен? Балдар 5-6 эле айлык да. Анан ушундай тойдо отурат, анан бала чырылдап ыйлап атат, эки жагынан ыйлап атат. Ошондо мен жаман кыжаалат болдум да. Эмнеге ушу 5 айлык балдарды алып болгондо да эгиз балдарды алып эмнеге тойго келет? Же болбосо филармония, опера, балетке бир концерттерге алып барганычы? Аякка бар. Элди да уктатпайбыз да. Ооба да, ошол эң туура эмес да. Тартипсиздик. Караңгы. Биз эң биринчи өзүбүздөн башташыбыз керек тартипти. Анан барып балдарыбыз бизди көрүп чоңойот да. Тарбия башаты үй бүлө дейт. Эң биринчи үй бүлөдөн тарбия алат да балачы. Жана кыргыздарды айтып коет го, уяда эмнени көрсөң учканда ошону алат деп. Ошондуктан бүгүнкү уяда жумуртка, эртең учуп чыккан балапан да. Ошондуктан ошо эн атасы эң биринчи учурда, эң биринчи орунда эн атасынын тарбиясы туура болуш керек да балага. Баягы эле тамактануу, баягы эле уйку, ошонун баардыгы. Анан жана азыр айтып кеттиңиз бир учкай эле тиги кыймыл жөнүндө. Мынакей мектепте канча саат отурат? Мисалы 9-да башталса, саат биздики 8:25-те сабагыбыз башталат, 45 мүнөттөн да. 45 мүнөттөн. Анан кечки 5-ке чейин окушат да. 1-чи саат бүткөндөн бизде 25 мүнөт чоң перемена, мен ошондо сөзсүз балдарды эшикке алып чыгам. Эшикке алып чыгып, нары бери чуркатып, ойнотуп, кыргыздын улуттук оюндарын ойнойбуз кээде. Кыймылдап, чуркатып. Анан саат 1-де дагы биздики экинчи чоң перемена болот. Мына ошол учурда да эшикке алып чыгам балдарды. Ошол сөзсүз балдарга кыймыл керек. Кыймыл керек, сөзсүз түрдө кыймыл керек. Кыймыл болбосо болбойт. Спорт менен да машыгыш керек. Эми балдар, кээ бир балдарды алып барып атышат апалары, иримдерге, ата-энелери. Ал да жакшы. Эми бардык эле үй бүлөдө телегей тегиз эмес да. Кээ бир жерлерде чыр болушу мүмкүн. Ошол кандайча балдарга таасир тийгизет? Болду эле ушул сиздин практикаңызда ушунча жылда үй бүлөлүк эми зомбулук деп эле коелу, ага чейин дегеле. Эми бул үй бүлөдөгү чыр-чатактарда баланын психикасына өтө терс таасир берет да. Анын окууга болгон кызыгуусу жоголот, жолдоштору менен болгон мамилеси бузулат.
өзүн коомдо бир ашыкча болгондой сезет. Бул үй бүлөдөгү чыр чатактар болбой эле койгон жакшы, ошол балага абдан терс таасирин тийгизет да. Эми болбой койгон жакшы Ошол сөзсүз. чыр чатак болгон үйдө келет бала. Мүмкүн түн ичинде чыр чатак болду, баланын уйкусу канбай калды. Анан эртең менен сабакка келет, ошо сабакка келип, ошол үйдөгү болгон нерсесин класстан чыгарган күндөрү да болот да, кээ бир учурлардачы балдардын. Анан ошону акырын сүйлөшүп неметсең, ошо үйдөгү чыр чатактардан кийин ошо баланын маанайы жок келет да, мектепке маанайы жок келгенден ал баланын сабакка да көңүлү келбейт да. Мүнөзү Өзгөрөт. Неме болуп, ичим тап болуп калат, эч ким менен сүйлөшкүсү келбейт. Мына бул дагы ден соолукка зыян да балдар үчүн. Кийинки суроом Жүзүмкан айым, профилактический осмотр деп коет, же болбосо алдын алуу деп бир жылда бир жолу балдарды ошо текшерүүгө кандайча текшерилет азыркы кезде? Ооба, жакшы суроо бердиңиз. Бир жылда бир жолу сентябрь айы жаңы окуу жылы башталгандан кийин октябрь айында бизге, мен мамлекеттик мектепте Сары Булак орто мектебинде иштеп жүргөндө, биздин Сосновка айылынан келип, врачтар баардыгы келип, балдардын көзүн, кулагын, тишин текшеришип, салмагын, канча салмакта, анан анализ алып кетишет. Бир жылда бир жолу болуп турат андай осмотр. Анан ошол жерден жанагы моча, кала, общий анализ крови деп алат да. Анан ошондо эгерде неме кылып калса, анда ошо баланы дарылаганга тиги неме беришет. Эгерде анализ бир кандайдыр бир көйгөй болсо, анан жанагы прививкалар убагында болуп турат. Убагында келип, биздин медпунктта иштеген дарыгерлер келип, убагында балдарга прививкалар жасап турат. Эми кандайдыр бир көйгөй болсо, албетте андан ары текшерилгенге жиберет. Эгерде бул жерге неме кылышат да, манту деп коюшат го, эгерде кызарып неметип кетсе, андан ары кара балтага жиберип дарылатканга неме беришет, жолдомо беришет. Кандайдыр бир көйгөй болсо, ооба, балдардын ден соолугуна жакшы көңүл бурулат. Бардык эле жерде. Буруш керек. Бурулат. Бурулуш керек негизи. Бирок мен иштеп кеткен Сары Булак орто мектебинде дайыма ошон жыл сайын ошондо. Эң сонун мен сыймыктанам, анткени мен да ошол жерде окуп өткөм. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин ушул каналдын негизги демөөрчүсү Авиценна клиникасы жана Экспресс Плюс лабораториясы. Бул клиникада кичинекей балдардан баштап чоң адамдарга чейин келип көрүнүп, өзүнүн ден соолугун текшерилип кетсе болот. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиздерде кандайдыр бир суроо болсо, жазыңыз ушул жерде, бөлүшүңүз. Ушул суроолорго Жүзүмкан айым өзү жооп берем деп бизге мына сөз берди. Ошон үчүн бул өтө маанилүү суроолорду көтөрдүк деп мен ойлойм. Эгерде кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз жазыңыз жана бөлүшүңүз. Жүзүмкан айым, ушул сиз 38 жыл мугалимдик тажрыйбаңызда ушу мындай кыскача бир жыйынтыктап сунушуңузду айтып кетсеңиз биздин көрүүчүлөргө, биринчи байлык ден соолук каналынын көрүүчүлөрүнө. Рахмат. Урматтуу биринчи байлык ден соолук каналынын көрүүчүлөрү, мен сиздерге эң жакшы кеңеш бергим келип турат. Бул балдардын, жаш мундардын, жаш балдардын ден соолугуна байланыштуу. Урматтуу ата-энелер, сиздер ушул биринчи күндөн эми бардык эле ата өзүнүн баласы ден соолукта болуп, мыкты чоңойсо деп кыялданышат да. Мына ошондуктан азыртадан баштап балдарыңыздар менен дос болуңуздар. Ошол уулдарыңыздын, кыздарыңыздын эмне проблема болуп атканын ачык сүйлөшүңүздөр, көп көңүл буруңуздар, туура тамак таануусун жолго коюңуздар, жанагындай зыяндуу тамак аштардан бербеңиздер. Ушул менин айтайын деген кеңешим. Чоң рахмат Жүзүмкан айым, сизге ыраазычылык билдиребиз. Мен ойлойм, сиз айтып кеткен
баасыз кеңештерди. Рахмат чоң. Эң аталарга айтарым, ушу балдарды бирөөнүн баласы менен салыштырбаңыздар деп айтам да. Бул мынакей Айбек эң жакшы бала, Карачы жакшы окуйт, тигилин тинтип салды, бул мындай кылып койду деп эч качан өзүңүздүн балаңызды бирөөнүн баласы менен салыштырбаңыз. Бул себеби баланын өзүнүн аброюн түшүрөт, өзүнө болгон ишенимин жок кылат. Ошондуктан сен мыктысың, сенин колуңан баардыгы келет, сен азаматсың деп гана мактап, балага жакшы сөздөрдөн айтуудан аянбаңыздар. Урматтуу ата-энелер, балдарыңыздар менен дос болуңуздар. Ошол эле убакта балдарыңыздын мугалимдери менен дайыма тыгыз байланышта болуңуз ар дайым. Чоң рахмат көрүүчүлөргө. Сизге да чоң рахмат.